Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу жамаат, аялдардын укук аттуу сабагыбыздын кезектеги уландысы. Бүгүнкү укуктардын бири аял затынын жасаган тамак ашын, жасаган оокатына сын пикир айтпоо жана анын кемчилигин таппоо. Ла юайбу таамаха, анын жасаган тамагынан кемчилдик издебөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Хурайра пайгамбардан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أي ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldına koyulgan tamakты eç kaçan bir da jerde kemçildigin aytkan emes. İn iştehah, egerde tabiti tartıp tursa akalah jegen bismillah deb. Wa illa egerde tabiti tartpasa tarakah jebeytep koygan. Senin jasagan tamagың момундай болуп, тузу өтүп кетиптир, кем болуп калыптыр деп пайгамбар эч качан айткан эмес. Бул хадистен сахабалар, табииндер, муштахиддер 4 тамырды бөлүп чыгарат. Биринчиси Ма'аба набию тааман деген оокатты десе, кебиркилер суусундук буга кошулбайт да тамак аштыгын айыптап аптыр деп түшүнүшү мүмкүн. Мында тамак аш дагы суусундук дагы кирет. Чай кээде кызыл, кээде суюк, кээде өтө кызыл, кээде башкача болуп калышы мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тамакты эч качан эч жерде бир да жолу кемчилдигин айткан эмес. Демек, катуу тамак аш дагы коюу, суюгу дагы, чай жана суусундукту дагы. Абал экинчи бул хадистен бөлүм чыгарылган сабак абал. Бул хадисте пайгамбар ма'аба набию, пайгамбар айыптаган эмес. Бул дегени тойгон, сиз курсаңыз тоюп турган абалда дагы алдыңызга тамак келсе, ачка мезгилде дагы, ачууру болуп турган мезгилде дагы, аябай кубанып турган мезгилде дагы айыбын айтпоо. Тоюп турган мезгилде алдына коюлган тамактын айыбын көпчүлүгү таап алышы мүмкүн. Анткени анын курсагы ток. Жегенден кийин эле, бул тамак болбойт, баягы сонун эле деп айыбын айтышы мүмкүн. Ачуусу келип турган мезгилде тез табат. Аябай тез табат ачуусу келип турган учурда. Бул экинчиси. Үчүнчүсү мекен, орун. Тар жерде отурасызбы, кенен жерде отурасызбы, кедейдин үйүндө отурасызбы, бардардын үйүндө отурасызбы? Демек, тамактын кемчилдигин издебөө. Эң акыркысы бейнел ашхас. Жеке отурасызбы, көпчүлүк адам менен отурасызбы? Айып таппоо тамактан. Эгерде кимдир бирөө өзүнүн ата-энесинин, жубайынын, бир туугандарынын, карындаштарынын жасаган тамагынын айыптап, наразылыгын билдире турган болсо, демек ал ошол тамактын тузун өткөрү бирген адамдын кемчилдигин издөө, сени Аллах ушундай жараткан деп Аллах Таалага наразылык билдирүү. Этият болуш керек. Карагыла, биз не деген бардарчылыкта жашайбыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир күнү үйгө кирип келди. Пайгамбар саалан набию саллаллаху алейхи ва саллам ахлахул адим. Пайгамбар үйгө кирип келип курсага аябай ачкан. Үйдө нан малып жей турган нерсе барбы деди. Нан малып жей турган нерселерге
бал, вареньелер кайнатылган жана салаттын суюк түрлөрү кирет. Нан малып жей турган, мисалы зайтундун майы, оливка. Кара сейдананын черный тиминдин майы, аны да коюп нан малып жейт. Пайгамбар курсак ачып келип, нан малып өзөктү өлдөй турган нерселер барбы деди да, пайгамбардын маңдайына келип Айша энебиз: "Ма индана иллал хал я Расулаллах." Я Расулаллах, чынын айтсам, үйдө кичинекей идиштин түбүндө уксус калыптыр дейди. Карагыла. Уксусту ким жейт айткылачы? Уксуска нан мал жейсиңер үйүңөрдө силер. Шишкебек, шашлык жегенде гана берчи уксусун деп ошонун даамын чыгаргың келип кичине пияздан аралаштырып жебесең, уксусту эчкимин сорпоңо кошуп жебейсиң, этиңе кошуп жебейсиң, беш бараңа кошуп жебейсиң эч качан. Эгерде кимдир бирөө эшиктен кирип келгенде, барбы? Өзү өлдөй турган нерсе десе, келинчегиң кичине уксус калган экен десе, башына куюп берген келет уксусту. Кара, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам отуруп калды, Айша энебиз алдына уксус менен кичинекей карандай катык нан алып келди, сындырып малып жеп, карачы, Аллахка шүгүр. Нан малып желинген суюктардын ичинен бул сирке, бул уксус деген не бир укмуш тамак, деп канча жолу кайтала берди. Аны менен Айша энебиз дагы көңүл көтөрүлүп, кичине өзүн бактылуу сезди. Урушкан чакта деле пайгамбар, башка нерсе жокпу десе, Айша энебиз каяктан таап келмек? Бизге эки дүние бакыт жашоосун көргөзүп өтүп кеткен пайгамбардын үйүндө катуу нан, ал дагы мына мен көрсөткөн алаканымдын жарымынан не боп катып калган нан экен, ошондо тиштегиле бармак менен сындырып атып, анан уксуска салып жумшартып жеп атат. Кимибиз жедик ушинтип? Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз эч качан алдына коюлган тамактын айыбын тапкан эмес, болсо дагы айткан эмес. Менин табитим тартпай турат негедир деп дешкен эмес. Ушинтип жашоо биздин милдет, эгерде ушинтип жашасак, анда жубайларыбыздын укугу сакталат. Кийинкиси Аш-шукр аля ма туқаддиму. Жубайыбыз дасторкон жайып койгон тамакка, кылган кызматына, жууган кирине, шыпырган үйүнө, тазалаган нерселерин бүт бардыгы, кылган кызматына айтор бүт бардыгына ыраазычылык билдирүү биздин милдет. Аны аткаруу менен алардын укугу сакталат. Болбосо кийимиңди өзүң жууп ал, үтүктөп ал, төшөгүңдү салып ал, тамагыңды бышырып ал десе, көрмөкпүз көкөбүздү. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мен лам яшкурин наса, лам яшкуриллах." Ким адамдарга рахмат айта албаса, ал Аллахка да шүгүр айта албайт деген. Карагыла, жасап аткан кичине бир кызмат кылып аткан жубайыңыздын кызматына рахмат деп ыраазычылыгын алып койсоңуз, сиз Аллахка шүгүр келтире аласыз. Мындан бир канча жыл мурда мен шаарда аптаптуу күн ысыгында машина менен шаш бир жака бара жатсам, бир араб досум бар, дайым айтам аны, амин деген. Жанымда бир арабча билбеген кыргыз досум бар, намаз окуган. Чалып калды, тез үйгө келсең, дасторкон даярдап койдум деди. Ал адатта аябай бир нерсеге муктаж болгондо чалчы эле. Неге мынтип атат экен? Мен өзүм бара албайм да, жанымда дагы бирөө бар десем, бөлө берет алып кел деди. Дароо үйүнө кайрылдым, кирсек, дасторконду укмуш белендеп коюптур. Мени күтүп алган деле. Башкача күтүп алды, кучактап эле, көздөрүнөн жаш куйлайын деп турат. Амин. Тынчтыкпы? Деги тынчтыкпы, эмне болду сага? Десем, мени дагы бир жолу ошо колумду кысып туруп, сүйүнчү деди. Болсун сүйүнчү. Эмне болду десем, келинчегим пайгамбарды түш көрүптүр деп ыйла берди. Келинчеги пайгамбарды түш көрсө күйөөсү сүйүнүп жүрөт. Дасторкон коюптур, отурдук. Анан бир учурда эле тамакка киришкенден кийин эле келинчеги улам кухнядан бир нерсени алып келип тыкылдатат. Десе,
Мен орнынан тұра қалып барып эле жазакаллаху хайр, баракаллаху фик, машалла, сага Аллах Таала ушундай жакшы сыйлыктарды берсин, Аллах береке берсин, кыйра сүйлөп туруп анан эки тарайга салат алып келип коет. Эми жей баштаганда дагы тык дейт, дагы кыйра сүйлөйт, көп эле сүйлөйт, дагы анан бир чайнек чай алып келет. Баягы мен жанымдагы досум тамак ортолоп калганда, бул мунулардын бүт бардыгын дүкөндөн сатып алып атабы деди. Жок. Эмнеге десем, жаман көп содалашып атат го тиякта дейт. Ал ойлоп тур содалашып, анан баасын бычып, анан арзандатып алып атат деп. Мен айттым, окуй, бул өзүнүн ушул жубайына кухнядан ушу чай демдеп, салат кылып берип аткан аялынын ыраазычылыгын билдирип атат десем, менде мындай нерсе тыптакыр жашабайт. Дейт ошол дос. Кара. Мен лем яшкуриннас, адамдарга ыраазычылык билдире албаган, лем яшкуриллах, Аллахка да шүгүр кыла албайт ал. Ой, азамат, мына кирди жуганыңды кара, машалла, машалла. Жалгандан болсо дагы бүгүн бар бир мактап койгулачы. Мына сен жуган көйнөк өткөндө жугансың, турабы? 2 аптадан бери кирдебей деди. Эмне кылып жугансың деп койгулачы, бир семирип кетсин. Ал кармаган самынды кармап, силер кийимиңерди ышкап жуганда колуңар эмдиге ченте түшүп калмак. Аял экен түтүп атат. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам «Ида санаа илейкум ма'руфан, ай ида суниа илейкум ма'руфан факафиух». Эгерде силерге бирөө бир жакшылык иш жасаса, дароо сыйлыгын кайтарып бергиле. Ошого тете болгон сыйлык берип койгула, силер дагы бир белек. Фа иллем таҗиду ма тукафиуна. Кылган жакшылыгына бере турган сыйлык таппай калсаңар, фад'улах, ага дуа кылгыла. Дуа кылгыла ага. Хатта тарауна, силер ага сыйлык бердим окшойт, мага кылган жакшылыгына тете келе турган сыйлык бердим окшойт деп, дуаңарды жүзүңөргө баса турган кылып бергиле. Жакшылап дуа кылгыла. Анткени Хазрат Умар айтат: эгерде силер жазакумуллаху хайр, же жазакаллаху хайр деген сөздүн маани маңызын билгениңерде, бири-бириңерге саламдан кийин жазакаллаху хайр деп жашап калмаксыңар деп атат. Аллах сага жакшы сыйлык берсин, Аллах сага жакшы сыйлык берсин деп калат. Эмнеге? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Пайгамбарга кимдир бирөө бир жакшы иш жасаса, пайгамбар жазакаллаху хайр, Аллах сени жакшылык менен сыйласын. Ал хайр кайсы? Дүниенің дағы, ақыреттің дағы жақшылығы менен сыйласын. Дүниенің жақшылығы күнөдөн кечирилиш, иман менен жашаш, ақыреттің жақшылығы бейишке кириш, пайгамбардын жамалын көрүп, пайгамбар менен бейиште кошуна болуш. Мындан өткөн жақшылық барбы? Аялыңарга эч кылса жазакаллаху хайр деп койгула. Мага окшош бир имам жума күнү мечиттин минбарында, мондай мечиттин минбарында жума аяктап калганда айтыптыр: кагылайын жамаат, мага аялдардан кат-кабар келди, пикир сунуштар келди, арыздануу, даттануулар келди. Кагылайындар, бүгүн жумадан кийин эч кырдесе барып, жасалма болсо дагы аялыңдын жасап койгон тамагына, тазалап койгон үйүнө, бөлмөсүнө киргенде машалла, машалла деп кичине бир мактап, кичине аркасын таптап, кичине кубантып койгулачы десе, заң кайган чоң мечиттин ичинде ар ким ар кандай абалда экен, бирөөсү ушу бармагын тиштеп, буюрса иншалла азыр барып туруп жубайымдын тамагын мактайм. Шундай катуу берилип кетти. Жумадан чыгып үйүнө барса, кирер менен эле жубайдагы дасторкон салып, бир тарелка самсаны койгон экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бир тиштеп туруп, машалла, не бир укмуш ширин жашайсың сен. Алла, 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 бу колуң дарт көрбөсүн сенин, колуң дарт көрбөсүн. Бир тиштеп туруп, машалла, ушундай самса жасаган, ушу сени алганыма шүгүр. Я Кудай, Аллахым сага шүгүрлөр болсун, мага ушундай жубай туш кылганыңа. Үчүнчү тиштеп дагы эле мактайт экен. Аялы такыр эле кабагынан кетпейт экен. Тескерисинче аялынын кабагынан кар жаап, колун ушундай алмаштырып тиктеп турат дейт.
Sana turmuşqa çıqqanıma 36 yıl boldu, bir jolu tamağımdı maqtagan joqsun. Bugün cuma günüңөр kutlu olsun dep, muna qoşuna Jamila samsap kirgen eken, sen Jamilani maqtab atasın sen. Jamilani jasagan samsaсын maqtab atasın. Şondan ehtiyat bolgula. Bugün barıp, muno tamaqты kim jasadı dep suragıla, men dese maqtagıla. Anan imam maqtab koy dedi kirgenden başlap maqta berip dağı. Demek, ıraçılık bildirүү, al bizdin mildet, ıraçılık bildirişimiz menen anın okulu saqtalып atat da, qaragıla. Ne bir okumuş sabak. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim. Allahumma inneke afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim bi rahmetike ya arhamar rahim. Allah. Selamun aleyküm.